Эфирде кешки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Ынтымакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Ысык көлдүн тескейиндеги жолуңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Жетеуз районунун Аккошкор айылынын тургуну 43 жаштагы Кубанычбек Малабеков жардамга муктаж. Дуал бетине жан киргизе сүрөт тарткан жаш сүрөтчү Иса Сулданбеков бүгүнкү күндө өлкөгө таанымал. Жетеуз райондук билим берүү бөлүмү окуу керемет долбоор менен тыгыз иштешүүдө. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда биринчи элдик курултай өтүүдө. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана ошондой эле аймактарынан 1000ден ашуун делегат, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана ошондой эле өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Иш-чара 2 күн 25-26 ноябрга созулат. Курултайдын жыйынтыгы боюнча биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу, анда белгиленген аймактарда шайланып келген делегаттар менен пикир алмашат. Белгилей кетүүчү жагдай президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгына ылайык үстүбүздөгү жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарына биринчи элдик курултайды өткөрүү белгиленген. Биз өз өлкөсү үчүн эмгектене турган дүйнөлүк рынокто атаандаштык жарата алган күчтүү программисттерди даярдоо боюнча жаңы улуттук программаны кабыл алуунун алдында турабыз, деп билдирди президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайдын жүрүшүндө. Жакынкы жылдары миңдеген программисттерди даярдап чыгарууга жетишсек, бүгүнкү күндө сыртта иштеп жүргөн мекендештердин өлкөгө которгон каражаттарына дагы көп киреше кирерине жол ачылат. Муну менен катар дүйнөнүн булуң бурчунда санарип жана нанотехнология жаатындагы атактуу компанияларда иштеген эр азаматтарыбыздын өз ата мекенине пайда келтирсем деген ой максаттарын ишке ашуусуна шарт түзүп, көмөк көрсөтсөк, өз өлкөсүндө иштөөгө өлгө болуп берсек деген дагы пландар бар, деди президент Садыр Жапаров. 2022 жылдын аягына чейин Кыргызстандын алтын кору 17,2 тонна алтын менен толукталат. Бул тууралуу бүгүн биринчи элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча запастарды толуктоо үчүн 10 тоннадан ашык баалуу металл багытталган. 2021 жылда өндүрүлгөн 10 тоннадан ашуун алтын запасты толтурууга багытталса, 2022 жылы бизде 17,2 тонна алтын калат. Президент тагдырдын алтын карнады, бирок ага азгырылган жок. Ал өз позициясында бекем турду. Бул үчүн мен ага ыраазычылык билдирем, деди. Кошумчалай кетсек, Улуттук банктын маалыматына ылайык, ноябрь айынын башына карата Кыргызстандын алтын валюта резервинин запасы 57,7 миллиард сомго бааланган. Бул өткөн жылдын июлунан берки эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Ысык көлдүн тескейдеги жолуңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы тапта балыкчы Барскон жолунун 25 чакырымында биринчи фазадагы иш бүтүп асфальт төшөлдү. 142 чакырымды түзгөн балыкчы Барскон жолу долбоор боюнча 2024 жылдын аягына чейин жасалып бүтүшү керек. Ал эми Барскон Каракол жол тилкелеринин куруу боюнча долбоору иштелип чыгууда. Кененирээк кабарчыбыз Гепулайт. Ысык көлдүн тескей бет аркылуу Тагырагы балыкчыдан Караколго чейинки жолдун узундугу 220 чакырымды түзөт. Ал эми балыкчыдан Барсконго чейинки 142 чакырым жол тилкеси 2024 жылдын декабрь айына чейин жасалып бүтүшү керек. Эске сала кетсек, бул каттамда Союз мезгилинен бери оңдоп иштери жүргүзүлбөй, болгону аң чөнөктөр бүтөлүп гана турган. Азыркы тапта балыкчы Барскон жолунда биринчи фазадагы иш бүтүп, жалпы жонунан 25 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Өзүбүздүн график боюнча бул жанагы биринчи участок жана экинчи участок деп коет. Биринчи участок 25 километр, ошо 25 километрдин асфальт иштери почти бүттү. Анан бир 2-3 чакырымдай оң жак бетте калды. Ошондон Кудайым буйрса бир жуманын ичинде бүтүрөбүзбү деген оюбуз болуп атат. Анан калган кийинки экинчи фазанын
топырақ иштери жүрүп атат. Тем не менее асфальт жумуштарын жасап атабыз. Жанагы искусственный сооружение мост деп коет. Ошол жумуштарды ыргагын алып кете беребиз. Долбоор боюнча Барсконго чейинки аралыкта 17 көпүрө курулуп, светофорлор орнотулат. Муну менен катар жер алдынан өтүүчү 4 өтмөк салынат. Ал эми курулуп жаткан жолдун сапатын текшерүү Кыргыз жол транс долбоор мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө. Жолду курууда иштеп жаткан жумушчулардын 70%-ын жергиликтүү тургундар түзөт. Жол түйшүгү аябай орчундуу болчу. Сарыча барып келгени ушу рахмат. Ушу жол Кыргыз жол курулушу колго алып, ошону иштетип келатат. Кудай буйрса, жакшы иштер жүрүп келатат. Балыкчы Алабас жолуна 1 жылдан бери каттап жүрөбүз, айдап жүрөбүз жолду. Жол жакшы, Кудайым буйрса, жакшы салынып атат. Быйылкы жыл жакшы жылдардан болду. Кудайым буйрса дагы кийинки жылда көптөгөн километрлер жолдор асфальтталып калат деген үмүттөбүз. Балыкчыдан Барсконго чейинки каттамды атамекендик 2 компания салууда. Алар Кыргыз жол курулуш компаниясы жана Арекстрой жоопкерчилиги чектелген коому. Аталган ишканалардын жолду салууда колдонула турган инерттик материалдарды чыгара турган заводдор иштейт. Мындан сырткары бетон дагы чыгарышат. Кышында деле иштей беребиз. Биз негизи жер жумушу, анан могу турбалар, майда мосттор менен иштей беребиз. Биякта өзүбүздүн бетонный заводубуз бар. Жылы суу баары бүт камсыздалган. Жана атайын добавкасы бар. Ошол менен бетондорду куя беребиз. Жер жумуштарын иштей беребиз. Ошондой жумуштарды кыла беребиз. Кышы менен токтобойбуз да биз. Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан балыкчы Барскон жол тилкеси дүйнөлүк 2 категориядагы каттам болоорун жолчулар айтып келишет. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзүп келсе, жаңы салынгандан кийинки жолдун туурасы 22 метр болуп, 4 тилкелүү жол каттамын түзүп, ортосу коопсуздук үчүн бөлүнмөкчү. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Тоң району. Быйыл жалпы ысык облусу боюнча 8 мектеп жана 9 бала бакчаны ишке берилиши белгиленген. Булардын басымдуу бөлүгү ишке берилип, балдар билим, тарбия алып башташты. Азыркы этапта республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан объектлерди жыл аягына чейин толук бүтүрүү аракети көрүлүүдө. Алардын бири Ысык көл районунун Жаркынбаев айылындагы 275 орундук мектеп балдар үчүн эшигин ачты. Эске сала кетсек, бул мектеп имараты райондогу курулушу көп убакытка созулуп кеткен. Объектлердин катарына кирчү. Бүгүнкү күндө кайсы имараттар даяр болуп калды? Өлкө аймагында өзгөчө айыл жерлеринде балдарга жана мугалимдерге толук шарт түзүп бербесе, абал жыл сайын оор болуп, Союз маалында курулган мектептердин 90% эскирген. Ысык көл районунун Ананьев айылындагы 2 мектепте азыр 500гө жакын бала билим алып, окуу иштери 3 бөлүнүп жүргүзүлөт. Бул жагдай эске алынып 2019-жылы республикалык бюджеттин эсебинен жаңы мектеп курула баштаган. Азыркы тапта курулуш иштери 95%га аяктап, балдар үчүн бардык шарт түзүлдү. Имарат жаңы жылга чейин окуучулар үчүн эшигин ачат. Ушу жаңы жылдан тартып, баягы бир сменде окутулат буюрса, анан өзгөчөлүгү аскерге чейинки даярдык, мектеп ашканасы жаңы заманбап үлгүсүндө, анан иш бөлмөлөрү, кошумча кабинеттер бүт бар тең заманбап үлгүдөгү. Ал эми Жаркынбаев айылындагы курулушу 7 жылга созулуп кеткен Казакбек Маматов атындагы орто мектеп бүгүн балдар үчүн эшигин ачты. Мектеп имаратынын окуу корпусу толук бүткөрүлүп, бардык окуу класстары заманбап шартта жасалды. Окуу бөлмөлөрүн айылдан чыккан ишкерлер, мурда билим берип кеткен ага эжелердин балдары жасалгалаган. Мектепке аты берилген Казакбек Маматовдун кыздары да мектепке акчалай жардам көрсөтүп, баалуу белектерин тапшырышты. Биз дагы жөн турбай биз ар бир иш-чараларда жардам берип, ошо балдардын окуу тарбия алуусуна көмөктөш болуп, отличниктерге стипендия ыйгарып дегенде, ошондой эле Казакбек Маматовдун фондун ачалы деп атабыз. Буюрса ошо фонддо дагы балдардын момундай жетишпеген жетим жесирге балдар да болуп калышы мүмкүн. Анан эң жакшы окуган балдарга ошондой жардам берүү деген биздин тилегибиз бар да. Ошо ийгилик болсун деп мектепке мындан ары дагы жакшылыктардын үстүндө болуп, эң алдыңкы мектептерден болсун. Мектеп менен элдин байланышы абдан жакшы.
демеушілер бізді абдан қолдайды. Жөнөкөй ателер дагы, чоң ишкерлер да бізді абдан қолдап келатышат. Бұл жасалған кабинеттердің барын бізге абдан чоң пайдасы. Бір чети бұл мектептің материалдық техникалық базасын жогорулатуу, а экинчи чети бұл мугалимдик эсепти даңктоо, барктоо балдарга. Ошол жөнөкөй мугалим болсоң дагы, эгер мыкты иштесең, балдарың жакшы чыкса, анда сенин атың төөлүккө калат деген бир жакшы ойлор менен балдарга бизге аябай чоң белек болуп берди. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жалпы Ысык-Көл областы боюнча 8 мектеп, 9 бала бакчанын ишке берилиши каралган. Булардын басымдуу бөлүгү ишке кирди. Ал эми декабрь айынын аягына чейин калган 3 мектеп, 2 бала бакча эшигин ачат. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык-Көл районунан. Каракол шаарындагы Химай аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борбору 5 жылдан бери зордук зомбулукка кабылган аялдарга социалдык, юридикалык көмөк көрсөтүп келет. Бул жолу USAID-тин зордук зомбулукка каршы күрөшүү долбоорунун алкагында аталган борборго 1 миллион 300 миң сомго киржүүчү машиналар алынып келинди. Каракол шаары туристтик борбор болгондуктан бул киржүүчү жай конок үйлөрдүн ишин жеңилдетип, ошондой эле шаар тургундарына ыңгайлуу баада кызмат кылат. Соңку мезгилдери аял затына болгон аюусуз мамиле күч алып, мындан улам Химая зомбулукка кабылган аялдарга социалдык, юридикалык жардам көрсөтүү борбору ачылып иш алып барууда. Борбор бир катар долбоорлор менен иштешип, бул жолу шаар тургундары үчүн кир жуучу жайга машиналар алынып келинген. Кышында мындай кыйналат да, баары бир кышында да кирдейт, анан момундай плеттер чоң машинкага батпайт. Анан ушундай услуга жок болчу шаарда. Анан ошон ачканы аябай пайдалуу болду да. 3 машинка алып берилди бизге. Бир болсо сушильный, анан бир гладильный аппарат дейт. Буну валик деп коет. Анан бизде гостевой домдор 50дөн ашык экен. Алар болсо кышкы тарапта, билесиңер, бизге Каракол кышкы туризмдин меккасы деп коет. Бияка келгенде алар шешип жууганга жетишпейт. Илгенге жанакы эми бул эли аябай көп келет да бизге. 100% биякта тапкан киреше бүт ошол центрди камсыздандырганга кетет. Анткени аякта тамак ашы бар, билесиңер, свети бар, көмүр, ошактагы эле кроваттарды, эмелерди баарын сатып келиш керек. Мында ар түрдүү кийим-кечек, шейшептер жуулуп, дароо кургатылып ээсине тапшырылат. Кызмат көрсөтүүнүн баасы да тургундарга ыңгайлуу. Кийим жуучу каражаттардын баасын эске алуу менен 16 килограммга чейинки кийимдер 300 сомго жуулат. Ошолордун мындай мүлт кийим-кече, спецовка дегендерди жуушка бул эң жакшы экен. Негизгиси колдон келсе мындай өнүгүү биздин көл үчүн, биздин ушул Каракол үчүн эң бийик деңгээлдеги даража деп ойлойм. Үйгө жуусаң да ошончолук кымбат болуп калмак, себеп порошоктор, баягы керектүү нерселердин баары эле кымбат болот баягы. Свет кымбат, суу кымбат, баары кымбат болот. А бул жерде деген баасы аябай ыңгайлуу, пайдалуу, арзан экен да. Кирдердин ар түрлөрү бар. Плеттерден башталат, одеяло 18 килограммга чейинки кийим-кечектерди жуйбуз. Ошол все удобства для них. Сушилкабыз бар отдельный, гладильный аппаратыбыз бар, Хелен. Бул жерибизде бүт условиялар бар, жылуу. Элдер келип, кенен кесири өзүлөрү дагы отуруп кетсе болот. Карап кандай биз иштеп атабыз. Килограмм десак деле болот. 300 сом, это до 16 килограммов 300 сом болот. Андан кийин бир плет одеяло, это 250 сом болот. Бул жайда учурда 2 кызматкер иш алып барууда. Негизинен аталган борбордогу жардамга муктаж зомбулукка кабылган аялдар жумушка тартылат. Долбоордун алкагында 100 кишиге жумуш орундарын түзөө мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Асылбек Касенов, Сергей Мишенко, Ысык-Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күндө коомчулукта зордук зомбулук балдарга карата ырайымсыз мамилелер күч алууда. Мындан улам зордук зомбулуктарды болтурбоо максатында тиешелүү кызматкерлер тарабынан Каракол шаарындагы Ильяс Бибосунов атындагы педагогикалык колледждин студенттерине түшүндүрүү иштери уюштурулду. Учурда ар бир 3-чү адам зомбулукка кабылып, аягы өлүм менен аяктаган окуялар дагы катталууда. Ошондой эле мектеп окуучулары арасында опузалоого, рекетчилик, зомбулук көйгөйлөрүнө бөгөт коюлбай келет.
Өлкө аймагында зордук зомбулукка кабылган балдардын көрсөткүчү жогорку пайызды түзөт. Бул көрүнүштөрдү алдын алууда тийиштүү адистер тарабынан иш-аракеттер көрүлүп келет. Бул жолу Каракол шаарындагы Ильяс Бийбусунов атындагы педагогикалык окуу жайында студенттер арасында зордук зомбулукту алдын алуу, балдарга карата ырайымсыз мамилени жоюуга багытталган ачык сабактар өткөрүлдү. Зордук зомбулук жөнүндө айта кетсек, бул азыркы учурда эң эле көйгөй болуп эсептелинет. Жөн гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң эле көйгөй болуп, эң эле чоң маселе болуп эсептелинет. Азыркы учурда ушул азыркы быйылкы жылдарды алсак, абдан эле көп случайлар болуп кетти. Биз аны социалдык тармактардан көрүп жатабыз. Бирок ошол эле учурда айтылбай калгандар абдан көп. Жаш балдарга карата, эркектерге карата, ошол эле учурда аялдарга да карата зомбулук абдан күч алып жатат. Азыр эми комдогу зордук зомбулуктун көптүгү бул үй бүлөдөгү бири-бирин түшүнбөстүктү, бири-бирин сыйлабастыктын, азыр эми тең укуктуулук деген берилип калбадыбы? Аял өзүнүн эркекке теңейиси, эркек аялдан өзүн төмөн түшүрүүсү ошол себептен ушул чыр-чатактардын чыгып келип жатат деп ойлойм да. Мында окуучулар болуп жаткан көйгөйлөргө кайдыгер карабай активдүү катышып өз ойлорун эркин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чындыгында коомдогу болуп жаткан жат көрүнүштөр өсүп келе жаткан жаш муундарга тескери таасирин берет. Биздин студенттер болсо ошол өзлөрүнүн ойлорун, өзлөрүнүн үй бүлөдөгү кандай маселелер бар, чыр-чатактар бар, ошону ачык айтууга үйрөнүп атышат. Анан негизи эле менин оюм боюнча ушул бизде бул 9-класстын базасында келген өспүрүм бурактагы балдар көп келет. Анан ошолордун айтуусу боюнча мындай статистика катарында жүргүзсөк, алардын айтуусу боюнча ошолордун мындай бир сабырдуу болбогондугунан, туруктуу болбогондугунан өзлөрүнүн дагы арасындагы анан үй бүлөдөгү маселелерди да көтөрүп чыгышат. Учурда ар бир 3-чү адам зордук зомбулукка кабылууда деп статистикада көрсөтүлгөн. Жакында эле Каракол шаарынан бир үй бүлөдөгү чыр-чатак акыры өлүм менен коштолгон. Мындай жоосунсуз жоруктар үй бүлөдөгү өсүп келе жаткан балдардын тарбиясына да таасирин берет дешет катышуучулар. Иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бул бирок ошого карабастан кичине жетишсизирээк болуп атат окшойт. Ушунун үстүнө ошон үчүн ошол зордук зомбулукка учураган учурлар бар, көбүрөөк. Ушунун үстүндө азыр бүгүнкү күндө мамлекет жаңы иш пландар түзүп, мына ошо иш алып барып, жетекчилер айыл өкмөт тарабынан, мектеп тарабынан, ички иштер тарабынан ошол иш жүргүзүлүп атат. Ильяс Бийбусунов атындагы педагогикалык окуу жайындагы студенттердин баардыгына тең аталган көйгөйгө карата түшүндүрүү иш-чаралары өтүп, жаш өспүрүмдөр менен биргеликте талкуулоо жүргүзүлгөн. Эми мындай иш-чаралар планга ылайык өтүп турат. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Жетегүз райондук билим берүү бөлүмү окуу керемет долбоору менен тыгыз иштешип келет. Анын алкагында бүгүн Саруу айылындагы Жапар Чабалдаев атындагы орто мектепте атайын семинар өткөрүлдү. Ага райондогу мектептердин мугалимдери катышып тажрыйба алмашышты. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Окуу керемет долбоору менен райондогу 33 мектеп иш алып барат. Бул күнү уюштурулган семинардагы ушул долбоордун алкагында болду. Райондук билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган семинарга башталгыч класстарга сабак берген 40тан ашуу мугалим катышты. Бүгүнкү иш-чарада эң негизгиси ошол окуучулардын функционалдык сабаттуулугун жогорулатуу максатындагы класстан тышкаркы иштер боюнча азыр ошол мектептеги Финчилистен сынагы, окуу куржуну, андан сырткары үй бүлөлүк окуу клубу, ошону менен бирге эле ушул окуу керемет долбоору тарабынан белгиленген классификациялык китептердин көргөзмөсү, андан сырткары мугалимдердин көрсөтмө куралдары боюнча көргөзмөлөр уюштурулуп жатат. Семинардын эң негизги максаты башталгыч класстын окуучуларынын окуу, жазуу жана эсептөө көндүмдөрүн калыптандыруу. Бул көндүмдөр бала мектеп бособосун аттаган жылдары жакшылап калыптанса, келечегине пайдалуу болуп берет. Иш-чарага катышкан башталгыч класстын мугалимдери бүгүнкү окууда басым жасалган ыкмалардын айрымдарын сабак өтүүдө колдонуп жүрүшсө, кээ бирлери жаңылык болду. Жетегүз району боюнча мугалимдер чогулуп келгенбиз, эң жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биз дагы ушундай семинарларды өтүп жүрөбүз.
ошол мугалимдерге чоң ийгиликтерди каалагым келет. Андан сырткары ар бир класстагы өтүп жаткан ачык сабактар Финчлистен темасындагы жакшы собрание болду, чогулуш болду. Мага абдан жакты. Бул семинар, бул долбоор негизи абдан жакшы долбоор экен. Балдарга тийгизген таасири жана мугалимдерге тийгизген таасири абдан жакшы, жогорку деңгээлде. Бул семинар жогорку деңгээлде өтүп атат. Барып пайдаланам. Мен дагы биринчи класс окутам. Мен да ошо классыма пайдаланайын. Мындай семинарга чейин өзүм өтүп көрөйүн деп ойлонуп, бул жерине мындай кылсам болот экен, бул жерин тигиндей кылсам болот экен деп аябай жакшы таасирин тийгизип атат. Семинарга кызыккан ата-энелер да келип катышышты. Алар албетте өз балдарынын терең билим алышына кызыктар. Бул күнү келген ата-энелер окуучуларга билим берүү гана эмес, тарбия жагына да басым жасап, үйдөн дагы балага жетишерлик көңүл буруу зарылдыгын боюнга алышты. Бул семинарга биз ата-эне болуп келдик. Бул семинарда окуучулар менен багы окуучулардын азыркы заманда финансовый кандай акчаларды колдонуш керек, кандай туура жумшаш керек, эмнелерге кетет, кайдан келет, ушул жөнүндө болду. Ушул теманын алкагында болду. Аябай жогорку деңгээлде өттү. Жапар Чабалдаев атындагы мектептин жалпы жамаатына терең ыраазычылык. Биз ыраазы болдук. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Мугалимдер үчүн пайдалуу болгон мындай семинарлар окуу керемет долбоорунун алкагында дайыма өткөрүлүп турат. Эми декабрь айында дүйнөлүк адабият күнүнө карата башка усулдук бирикмелердин жетекчилери жана директордун тарбия иштери боюнча орун басарларына өткөрүлгөн турат. Алмаз Үкү, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касенов, Жети Өгүз районунан. Тарыхка кайрылсак, мындан туура 1271 жыл мурун Талас облусунун боюнча атлак салгылашуусу болгон. Тарыхчылардын айтымында аталган салгылашуу араб, түрк жана Кытай аскерлеринин ортосунда болуп, адамзат тарыхындагы эң эри 10 салгылашуунун бири катары аталып калган. Согушта Кытай аскерлери жеңилген. Ошол күндөн тарта Орто Азияда ислам цивилизациясынын өнүгүүсүнүн алгачкы кадамы башталган. Аталган тарыхый окуянын бүгүнкү күндөгү мааниси канчалык? Теманы кабарчыбыз улайт. Мындагы тарыхый табылгалар Атлах шаарына таандык. Буларды Кызыл Жылдыз айылынын тургуну география сабагынын мугалими Зина Сыдыкова чогулткан. Бүгүнкү күндө Зина Сыдыкова ардактуу эс алууда. Анын эмгеги менен чогултулган табылгалар, кумара жана башка буюмдар азыр Рахманбердиев орто мектебинин бир бурчунда жыйналып турат. Мына ошол жерде ушул буюмдарды көрдүм мен. Балбал таштар деп коет эмеспи? Мына ошондой сыяктуу балбал таштарда табылган. Ал эмес биздин эң сонун бир экспонатыбыз азыр Кыргыз академиясында. 5 адамдын аты жазылган. Бир учурда чоң капкадан бир үй бүлөнү жанагы гусеницасы трактордун илип кетип, ачылып калып ошол жерде бир үй бүлөнүн жатканын көргөнбүз. Жалаң топурак айланып калган да. Кудай буйруса, бул жерге деле жакшы комплекс курса деп ойлойм. Мындайга канча жылдан бери өкмөттөр деле аракет кылган сабатат да. 751-жылы Атлах шаарынын жанында Кытай менен араб, түрк аскерлеринин ортосунда дүйнөдөгү эң ири салгылашуу болгон. Бул тарыхый окуя Атлах салгылашуусу деген ат менен калган. Кийин Казакстандын, Россиянын тарыхчылары келип, Атлах шаары жана салгылашуу болгон аймакта изилдеп кетишкен. Бул боюнча Кеңеш айылынын тургундары билдиришет. Жерге арка жазап, Атлах шаары болгон деп жазып, жоон төбөнүн үстүнө тетигинде аны көрүнүп турат алыстан. Айыргеде арка жазап, өтүп кетишкен сайыз багында. Анан кийин эле сайыз таркап таштап улаң болуп калды. Ошомойдон биз бияк бети мүрдү болчу, анан акырында бияк бетине өттүк. Ушу жоон төбөнүн тегерегине азыр мазар болуп калды. Атлах шаарынын орду азыр Кеңеш айылынын мазарына айланган, айланасы курчалган. Мына сиздер бүгүнкү күндө Атлах шаардын дал ордосунда турасыңар. Мына ушул Кеңеш айылынын көрүстөнү мүрдөсү болуп турат. Атлах орто кылымдардагы Борбордук Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Ал азыркы Манас районунун Кеңеш айылындагы жоон дөбө шаар чалдыбарынын ордунда болуп, Талас суусунун боюнда жайгашкан. Муну айыл тургун Миржалал Дадабаев Кара Бура районундагы жоон дөбө айылы менен алмаштырбоону эскертет. Көп маалыматтардан угуп атабыз. Кара Бура районунун жоон дөбө айылы ошол айыл Атлах согушунун
талас согушунун эпицентри болгон деген сөз болот. Бул туура эмес. Ошол талас согушунун эпицентри тур ушул жер болгон. Эмне үчүн жоон төбө деп кээ бир окумуштууларыбыз аттарынын окшоштугуна маани беришип, адаштырып алышканда, алмаштырып адаштыруунун кажети жок. Атлах салгылашуусу 8-кылымда, тагыраагы 751-жылы болгон. Салгылашуу араб, түрк жана Кытай аскерлеринин ортосунда болуп, жыйынтыгында Кытай аскерлери жеңилген. Арабтар менен кытайлардын ортосунда болгон салгылашуу. Булар кытайлар кантип жеңилип калды? 5-күн дегенде кытайларга, арабтарга карлуктар, башкача айтканда кыргыздар кошулуп кеткендиктен кытайларды биз жеңгенбиз. Кыргыздарга эмне берди? Кыргыздарга бул ошол мезгилде ислам динин дагы жайылтууга жол ачылды. Бул биринчиден, экинчиден маданиятты өнүктүрүүгө дагы салымын кошуп калды. Демек бул мен оюмча дүйнөдөгү бир эң чоң согуштардын, эң чоң тарых окуянын бири десек болот. Дүйнөлүк тарых булактарында бул салгылашуу талас же болбосо атлах салгылашуусу деп аталып келет. Бүгүнкү күндө Талас мамлекеттик университетинин тарыхчылары атлах салгылашуусу боюнча изилдөө иштерин тереңдетүүнүн аракетинде. Атлах салгылашуусунун дагы бир жолу кайталап кетким келет. Учурда биз өзүбүздүн тарых катары кайрып алуунун дагы бирден бир максаты катары иликтеп изилдеп жатабыз. Президентибиздин дагы маалыматы бар. Себеп дегенде бул мына мен азыр кармап турган китепте өзүбүздүн баш сөзүндө куттуктоо иретинде ошо президентибиз Садыр Жапаровдун дагы куттуктоо сөзү дагы ушул жака түшүрүлгөн китепке. Себеп дегенде бул тарыхты сыйлаган эл өсөт дегендей эле учурда атлах салгылашуунун маанилүүлүгү абдан зор десек болот. Бүгүн тарыхчылар изилдөө иштерин улантып, Манас районунун Кызыл Жылдыз кеңеш айылдарында жашап көптү билген айыл тургундары менен жолугушту. Мирим Субакунова, Сергей Мищенко, Талас облусу. Дубал бетине жан киргизе сүрөт тарткан жаш сүрөтчү Иса Султанбеков бүгүнкү күндө өлкөгө таанымал. Ар кыл жанрда сүрөт тарта билген жаш талант учурда буйрутмаларды алып иштеп жатат. Ал конок бөлмөлөргө сүрөт тартуу үчүн чакырылып, өлкөнүн бардык аймактарында болуп келген. Анын тарткан сүрөттөрү кардарларды кайдыгер калтырбайт. Мындан улам жаш таланттын эмгегин баалагандар күн санап көбөйүүдө. Жаш сүрөтчүнүн алдыга койгон келечектеги максаттары менен кабарчы Жанара Алмазбекова тааныштырат. Бир масштабтуу жумуштарымдан бири асылым Кыргызстанда ушундай чоң жумуштарды көбүнчө тартып келем. Караколдук Иса Султанбеков 25 жашта, бала кезинен бери ар кыл жанрда сүрөт тартканды үйрөнгөн. Жаштайынан сүрөт искусствосуна кызыгып, бирок бул же ата же черлик билим деле алган эмес. Болгону атактуу сүрөтчүлөрдүн тарткан сүрөттөрүнө таасирленип, бул өнөргө болгон кызыгуусу күч алган. Негизи сүрөт тартканда өзүм кичинекей чактан бери сүрөт тартам. Өзүм негизи кичинекей чагымда эле чоң художниктерде болгум келет дечүмүн. Симон Колчокморовду көрүп алып аябай сүрөт тарткым келген. Чулган деген сүрөтчү деген кинону көргөндө мен аябай илхомум келген, действительно сүрөт тартып. Бул жумушум болсо необычный стилде тартылган. Муну үйдөн туруп эле ойлонуштуруп койгом. Бул мындай 4 сүрөт көрүнсө, мындай кылганда 2 сүрөт көрүнөт да. Ошондой эле ушул 2 сүрөттү бириктире келсек, мындай адамдын сөйлөкөтү чыгат да. Бир сүрөттөн ошондо 4 сүрөт чыгып калган да. Апасы менен инисин жалгыз баккан Иса үчүн каржы маселесинде кыйынчылык жаралып, өнөр аркылуу акча табуу максаты орундалды. Учурда дубал бетине сүрөт тартуу менен алектенет. Бул тубаса таланты менен көптөрдүн кызыгуусун жаратууда. Акыркы жаралган эмгектерин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, түз эфир аркылуу бир нече сүрөттөрдү тартат. Катталуучулары өлкөнүн бардык аймактарында болгондуктан буйрутмаларды беришет. Чоң форматта ошо дубалга сүрөт тарткан жумуштарым болсо, биринчиден акча табыш керек болду. Анан бир нерсе ойлоп чыгарыш керек болду. Анан именно дубалга сүрөт тартканда чыгарып мен Москвадан ошо биринчи иштегем. Москвада жүргөндө сүрөт тартып именно дубалдан баштагам. Анан алдан кандай состав кошот, эмнелер менен кошулат, өзүм иштетип келип, өзүм проба кылып турган. Буюрса эң биринчи жумушум ушул Караколдо жаралган да. Акыркы жаралган эмгектеринин бири бул дубалда түшүрүлгөн Ак Илбирс. Иса тамга сүрөттү тартуу үчүн 2 күн убактысын короткон. Ак Илбирс конок үйүнүн ээлери буга чейин да үйдүн босогосуна сүрөт тарттырышкан. Андан бери 2 жыл убакыт өтсө да ошол бойдон сакталганын айтышат. Исанын биринчи тарткан эмгегин сүрөтүн биз Тепке айылынан өзүбүздүн байкебиздин үйүнөн көргөнбүз. Анан 3-4 жыл мурун биз конок үйүн жасагандыктан тиги чет өлкөдөн келген конокторубузга
кызыктуураак болсун деп койго тартылган сүрөттү чечтик. Биздин кулпунубузга аябай тоодуу, жаратылыштагы абдан маңыздуу жарык тартылды. Иса сүрөт тартууда жөнөкөй карандаштан тартып, үй буюмдарына керектелүүчү боекторго чейин колдонот. Ал көбүнчө өлкөбүздүн кооздугу чагылдырылган пейзаждарды, ата-бабаларыбыздын тарыхын тартууга басым жасайт. Муну менен өлкөнү таанытуу негизги максаттарынын бири. Күндөн күнгө изденүүдө жүргөн, анын акыркы үйрөнгөнү кагаздан кишинин сөлөкөтүн түшүрүү болгон. Бул Леонардо да Винчинин Мона Лизадан жумушу болчу, ушул окшоштура алдымбы? Келечектен көптү үмүттөндүргөн Исанын негизги максаты бул өнөрдү жаштарга үйрөтүү. Учурда ойлогон оюн ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшап жаткан кези. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Сөкөл жаңылыктары. Жетегиз районунун Аккочкор айылынын тургуну 43 жаштагы Кубанычбек Малабеков 2017 жылы жол кырсыгына кабылып, алган жаракатынан улам баспай калган. Бүгүнкү күндө реабилитацияга муктаж болуп турган учуру. Ал үчүн Россия, Турция өңдүү мамлекеттерге барууга ири суммадагы акча каражаты талап кылынууда. Кубанычбек Малабековдун бүгүнкү күндөгү абалы менен Салтанат Керимкул кызы таанышып келди. 3 баланын атасы Кубанычбек Малабеков 2017 жылы жол кырсыгына кабылган. Акыркы 5 жылдан бери жүрүн жаракатынан улам төшөктө жатып калган. Башында оорулуунун абалы кыйла оор болгон. Жашоого болгон үмүттүн аркасында акыркы күндөрү колу буттарында сезим пайда болуп, оору менен күрөшүүнү улантууда. Моюн омурткам сынып кеткен. 5-чи омурткам. Автоматически эле парализовать этип калып. Анан ошол Бишкекке барып, Бишкектен операция болуп, кичине сезим пайда болду. Анан ошо 5 жылдан бери барып, такай көрүнүп, дарыланып атабыз. Кудайым буйрса, жылышыбыз жакшы. Доктурлар айтып атат, эми жылышыңар жакшы болуп атат. Колуңардан келсе, эми биздин азыр Кыргызстанда ушул врачтарыбыз жакшы бар эле, кичине ошол оборудование жактан бираз кичине кемчилик болот экен, анан ошо чет жакка чыгып дарыланып келсеңерби деп атат. Анан ушул кайдыгер карабаган бүт туугандарыман ушул кичине соопчулук кылып жардам берип коесуздарбы деп суранып менен. Басып кетем деген илгери үмүт менен күнүнө дарыгерлердин көрсөтмөсүн аткарып, акырындап көнүгүүлөрдү жасап келет. Аккочкор айылынын тургуну Кубанычбек Малабековдун классташ балдар кыздардын демилгеси менен үстүбүздөгү жылдын 12 декабрында Бишкек шаарындагы Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт зордосунда кайрымдуулук концерти өткөнү турат. Кайрымдуулук концерттен түшкөн каражат менен оорулууну чет өлкөдө дарылатууну максат кылышууда. Эми мындан кийин Турцияга же Россияга реабилитационный центрга дарыланбаса болбой калды, убакыт өтүп бартат. Досум өзү негизи окуп жүргөндө да активист мындай уюштуруучулук касиеттерге, адамгерчилик касиеттери жакшы дос эле. Түшүнүп калган жокмун. Эми ошол урматтуу кыргыз элим ушу досума аз да болсо колдон келишинче ушул немелерге, карточкаларга, эл соом арка эркелерге кимдин кандай колунан келишинче жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайдыгер карабай, көңүл кош карабай бардыңыздар. Жардам берип койсоңуздар, мындай кырсык эч кимдин башына келбесин. Ушу досубузга кайдыгер карабай жардам берип койсоңуздар, абдан жакшы болот эле. Достору, тең туштары, классташтары, кыздар бардыгы жалпы аракет кылып атабыз. Кайрымдуулук концертин уюштуруп атышат. 12 декабрда болот Кожомкул атындагы спорт сарайында. Жогорку билимдүү, өз айылынын өсүп өнүгүшүндө салым кошуп келген Кубанычбек Малабековдун тилеги бутуна туруп басып кетүү. Бир туугандары үй бүлөсү дагы колдон келген аракеттерин жасашууда. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз дагы кол сунуп жардам көрсөтөм десеңиз, төмөнкү эсепке акча каражатын которсоңуз болот. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Ысыкөл жаңылыктары.
Каракол шаарында 15 балабакча бар. Алардан бери номер 3 мектепке чейинки билим берүү уюму. Балабакча 1972 жылы курулуп, бүгүнкү күнгө чейин бөбөктөргө билим, тарбия берип келет. Аталган балабакчанын 50 жылдык мааракеси бүгүн облустук деңгээлде өткөрүлдү. Кененирээк Улутай Курбанкулова баяндайт. Каракол шаарындагы номер 3 мектепке чейинки билим берүү уюмунда 50 жылдык мааракесине арналган майрамдык кече өткөрүлдү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана балабакчанын эмгек жааматы катышты. Иш-чаранын расмий бөлүгүндө Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы сүйлөп, бул кесип ары түйшүктүү, ары татаал экенин белгилеп өттү. Балабакча 1972 жылы курулуп эксплуатацияга берилген. Проектлик кубаттуулугу 180 бала, 6 тайпа иштейт. Ошо бүгүнкү биздин иш-чара ушу балабакчабыздын 50 жылдыгына арналып, конокторубузду тосуп отурабыз. Балдарыбыз, коллективибиз жакшынакай иш-чарабызды даярдады. Иштеген жаамат боюнча айтсак, бизде бүгүнкү күнгө 32 киши иштейт. Анын ичинен педагогдор бар, педагогдордун саны 14 киши иштейт. Калгандары тех кызматкерлер. Андан соң бакчада эмгектенген тарбиячылардын билим берүү тармагындагы үзүрлүү эмгектери бааланып, жаш моундарга билим, тарбия берүүдө өз салымын кошкон бир катар кызматкерлер ардак грамота, ыраазычылык баракчалар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Сыйлоо аземден кийин балабакчанын эмгек жааматы жана тарбиялануучулар тарабынан концерттик программа тартууланды. Өз кезегинде келген коноктор иш-чара жогорку деңгээлде өткөрүлүп, ыраазычылыктарын билдиришип, балабакчанын кызматкерлерине иштерине дагы да арбын ийгиликтерди каалашты. 2011 жылдан 2015 жылга чейинки аралыкта ушул балабакчада эмгек өтүп кеткем. Ал кезде дагы ушул эле иштеп аткан тарбиячыларыбыз иштечү. Мынакей азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бул жерде иштеген тарбиячылар 40 жылдык, 35 жылдык эмгек стажы менен иштеген тарбиячылар. Ушул жакта өз эмгектерин өтүп жатышат. Карап турсаң, азыр буларды пенсия курагындагы деп да ойлобойсуңар. Балдарга окшоп жап-жаш өз билимдерин берип жатат. Ушул балабакча кааларым келечектери кең болуп, дагы кыргыздын керегине жараган жакшынакай балдарды тарбиялап өстүрө берүүсүнө тилектешмин. Бул балабакчанын жааматын ушул 50 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул балабакча биздин Караколдо эң мыкты балабакчалардын бири деп саналат. Аябай жакшы коллективи бар. Бул балабакчадан мыкты балдар тарбияланып чыкты. Дагы эле тарбиялана берилет. Жааматына дагы иштерине ийгилик каалайм. Үзүрлүү эмгек каалайм. Биздин келечекке, биздин Кыргызстанга салымын салган бир жакшынакай инсандарды чоңойтуп өстүрөт деп мен ишеничтемин. Аталган балабакча 1972 жылы курулуп, бүгүнкү күнү Каракол шаарындагы алдыңкы балабакчалардын бири болуп саналат. Бакчада жалпысынан 180 бала тарбияланып, 32 тарбиячы эмгектенет. Улутай Курбанкулова, Алтынбек Исаев, Сергей Мешенко, Каракол шаарынан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Тумакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.